Спорт бул тынчтыктын тиреги, ден соолук булагы. Учурда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан Газпром дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо борборунда спорттун бильярд түрү боюнча дүйнө чемпионаты өтүүдө. Бул мелдешке өлкөбүздүн намысын коргоон 40тан ашуун спортчу атсалышууда. Буга мамлекет тарабынан 10 миллион акча коротулду. Анын ичинен 4 миллион 130 миңи бул призовый фонд. Бул дүйнө биринчилиги бизде бильярд боюнча 3-чү жолу өтүп атыптыр. Бул жолкусунда да аябагандай жакшы деңгээлде, жогорку деңгээлде өтүп жатат десек жаңылышпайбыз. Анткени 21 өлкөдөн келип катышып жатышат. Бүгүн жогору жактан да госсекретарь келип ачылышына катышып отурат. Бул аябагандай жакшы чоң иш-чара болуп атат. Өз сөзүндө Азамат Жаманкулов дүйнө чемпионаты Кыргызстанда өтүп жатканы менен куттуктап, мыкты спортчулардын өлкөгө келиши чоң сыймык экендигин белгиледи. Анткени бильярд нагыз күчтүүлөрдүн оюну, физикалык даярдыктан тышкары моралдык туруктуулукту жана жогорку маданиятты талап кылаары белгилүү. Бир канча жолу дагы мындай чемпионаттарды өткөрүп келгенбиз. Мунун максаты биздин оюнчуларды, бильярд боюнча оюнчуларды машыктыруу жана чоң ушундай аянтчаларга чыгаруу. Дүйнөлүк бильярд федерациясы менен биргеликте биз мындан ары дагы ушундай аянтчаларды Кыргызстанга алып келгенге басым жасап, аракетин көрөбүз. Кыргызстандан 40тан ашык азыркы учурда жаш балдарыбыз, анан кийин чоңдорубуз катышып атат. Кечээ жаш балдар боюнча турнирди бүттүк. Тилекке каршы азырынча ала алышкан жок. Эми чоңдордон азыр финалисттерди күтүп атабыз. Мунун баардыгы көл жээгинде болуп атканын себеби дагы бул туризмге чоң түрткү болот. Сыйлуу коноктордун катарына чакырылган Эл аралык пирамида конфедерациясынын президенти Павел Завальный Кыргызстанда бильярд оюнунун 3-чү жолу дүйнө чемпионатынан өткөрүлүшү жөн жерден эмес экенин, өлкөдө пирамида бильярдына кызыккандар көп экендигин кошумчалады. Бул жылы катышуучулар абдан көп. 17 өлкөдөн 104 эркек, 21 аял чемпионатка катышып жатат. Бул көрсөткүч рекордтук көрсөткүч десек болот. Былтыр абдан аз болгон. Ал эми кыргызстандык спортчулар өтө активдүү жана профессионалдуу десек жаңылбайм. Себеби бир канча жылдан бери Кыргыз өлкөсүндө өтүп жатат. Албетте, мамлекеттин да колдоосун сезип турабыз. Белгилей кетсем, Чолпон Атага түз аба каттамы ачылганы да жакшы жышан. Бильярд оюнунун көптөгөн түрү болсо дагы өлкөбүздө эң популярдуу түрү дал ушул эркин пирамида оюну. Ага далил өлкөбүздүн желеген дүйнөлүк ареналарда бир нече жолу желбиретип келген чемпиондорубуздун эмгеги жана алардын ийгилиги. Я у вас первый раз на Искуле. Я думаю, организация на высшем уровне. Открытие нам очень понравилось. Участие, да, сыграли первый круг, вроде все хорошо, нравится. Столы вроде тоже очень приятные. Оюн жакшы, Кудай буйруса столдордо жакшы, баары жакшы. Конокторго баардыгы жагып атат. Өзгөчөлүгү биздин природа жагып жатат. Оюн боюнча айта кетсем, оюн боюнча күчтүүлөр утсун. Баарына ийгилик каалайм, кыргыздарга да ийгилик каалайм. Өзүбүз любительден жаңы профессионалдарга өттүк. Эми Кудай буйруса аракет кылабыз, оюн жакшы оюн көрсөткөнгө. Эске салсак, Көгүлтүр көл жээгинде өтүп жаткан чоңдор арасындагы чемпионат өстөбүздөгү жылдын 20-июлуна чейин өткөрүлмөкчү. Нурай Кайратова, Арген Маджитов, Чыңгыз Садыков, СТВ.